Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu sellem ala hayri halqi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd inşallah Tevhid kitabına sabaqta ulantабыз. Бүгүнкү bölüm сыйкырды чечүү жөнүндө. Бул алмайт жатат бабу ма жа фин нушра. Нушра деп ошо сыйкыр менен ооруган адамдардын өкүмдөрү кантип чечилет ошол жөнүндө келген bölüm деди. Бул алым биринчи сыйкырчынын өкүмүн эскерди. Сыйкырчынын өкүмдөрдү шариаттагы сыйкырчынын өкүмү. Андан кийин ошого байланыштуу сыйкырга окшогон нерселерди жана бакшы, көз ачык, төлгөчөлөрдү баардык жолдорун эскерди. Эми бул бөлүмдө ошо сыйкырга байланыштуу акыркы bölüm. Бул bölүмдө эмне? Сыйкырланып калган адам. Биз мурунку bölүмдөрдө алдык. Сыйкыр бул акыйкат, бар адамга таасир берет, ал оорутат, акылына таасир берет, ден соолугуна таасир берет. Психологический ар кандай жолдор менен таасир берет. Ошондой ооруп калган адамдарды дарылоо жолу кандай болот? Шариаттагы бул дарылоо жолу дегенде кайсы дарыны ичиш керек, кандай дарылаш керек деген эмес. Шариаттагы өкүмү. Кандай дарыласа уруксат берилет, кандай дарыласа уруксат берилбейт деген шариаттагы өкүмү жөнүндө баяндалат. Башында айтып жатат. Биринчи хадис алып келди. عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. Жабир радıyallahu anh риваят кылып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошо сыйкырды чечүү жолуну пайгамбарыбыз суралды. Кандай жол менен? Сыйкырды сыйкырчыга барып чечтирүү жолуну суралды. Нушра дегенде бирөө сыйкыр менен ооруп аткан болсо, ошол адам эмне? Сыйкырчыга барып оорусуну айыктырууну талап кылган болсо, ошол жөнүндө суралганда пайгамбарыбыз айтты: "Хия мин амали шайтан." Бул шайтандын иштеринен деди. Бул хадисти имам Ахмад риваят кылган жана Абу Дауд. Иснады сахих деп алымдар айтышат. Демек бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сыйкырды сыйкырчыга барып чечтирүү жолуну шайтандын амалдарынан деди. Шариятта кайсы бир амалды ошо шайтандын амалдарынан деп жамандаган, жаман зам деп коет. Ошону айыптоо иретинде келген болсо, ал арам экендигине далил болот. Бул жерде шайтандын амалдарынан дегенде, демек сыйкырчыга барып чечтирүү бул арам деди. Бул биринчи жолу. Сыйкыр менен ооруган адамдын чечтирүүнүн жолу, биринчи жолу сыйкырчыга, өзүгө окшогон сыйкырчыга барып чечтирүү. Муну арам деп айтып атат хадисте. Андан кийин айтты: "Суиля Ахмад анха, фaqala Ибн Мас'уд якраху хаза куллу." Имам Ахмад рахимахулла суралды. Ушундай сыйкыр менен чечүү жолу кандай деп суралганда, ал ушундай деп жооп берди. Абдуллах ибн Мас'уд деген сахаба аны якрах, макрух деп айткан деп, мунун баарыны жек көрөт, жаман көрөт деп айтты. Макрух деген илгерки алымдардын термининде, бул кийинки алымдардын термининде эмес. Илгерки сахабалардын, табииндердин термининде юкраху, жаман көрүлгөн, макрух болот дей турган болсо, алар арамды максат кылышкан. Бул Кур'ан сүннөттө дагы ушундай эмеде колдонулат. Ана кийинки алымдардын термининде бөлүшкөн. Арам деген арам, макрух деген арам эместен келди деп ал термин ал. Шариятта андай колдонгон эмес илгерки алымдардын деңгээлинде. Ама Аллах Таала не Кур'анда айтат: "Куллу залика кана саййуху инда раббика макруха." Аллах Таала Кур'анда бир нече чоң күнөөлөрдү эскерди, ширкти эскерди, көп күнөөлөрдү эскерип туруп, ошонун баары Раббыңар жанында макрух деп айтты да. Макрух деген эмне? Арам деген мааниде. Демек, Кур'ан сүннөттө макрух деп келген болсо, ал биз түшүнгөндөй жанагындай арам эмес, кылсаң күнөө болбойт деген мааниде эмес. Бул кийинки алымдардын термини ал макрух деген. Бул жерде да Абдуллах ибн Мас'уд радıyallahu anhu макрух дегенден максат бул эмне? Анын баары арам деп айтып атат. Андан кийин айтты. Ва фил Бухари ан Катада, Сахih Бухариде келет. Катада радıyallahu anhu табиинен: "Культу ибн Мусайибтен сурадым" дейт. "Ражулун бихи тиббун ау юахазу ан имратихи, аюхаллу анху ау юншар?" قال لا بأس به إنما يريدون به الإصلاح فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. Катадан Бухариде келет. Катада айтат, Ибн Мусайиб деген бул да табииндердин алымдарынан айтат. Ошондон сурадым, бир киши инде ушундай сыйкыр оорусу бар деди да. Сыйкыр оорусу бар. Же болбосо эмне?
аялына жакындай албай калды дейт. Бул сыйкырдын түрлөрүнөн жанагындай кээ бир адамдар сыйкыр менен ооруганда аялына жакындай албайт, кошула албайт мындайча айтканда. Ошондой оору болот. Ошондой болуп калса, ошол адамды сыйкыр аркылуу чечтирсе болобу дегенде Ибнул Мусайб рахмаулла айтты, ал уруксат берилет. Анткени алар жакшылыкты каалап атат деди. Пайда бере турган нерсе тыюу салынбайт деди. Демек Ибнул Мусайб рахмаулла айтып атат, сыйкырдан тыйылганы эмне, зыян бергени ошол тыюу салынат. Ал эми сыйкыр аркылуу пайда берели деп, айыктырайлы деп аткан болсо, бул уруксат берилет деп Ибнул Мусайб рахмаулла айтты. وروي عن الحسن أنه قال حسن البصري رحمه الله هذا قالت ал айтты, لا يحل السحر إلا ساحر. Сыйкырды чечкен адам ал өзү сыйкырчы деди. Мындайча айтканда, сыйкыр менен сыйкырды чечкен болбойт деп атат да. Сыйкырга барып чечтирсең, сен да сыйкырчы сыяктуусуң деп айтып атат. Эми бул маселе сыйкырды кандай чечилет дегенде, Ибн Кайым рахмауллахтын сөзүн азыр бул алым алып келет. Сыйкырды чечүүнүн эки жолу бар. Биринчиси болсо шарият тыюу салган жолу. Ал эмне? Ошо сыйкырчыга барып, сыйкыр аркылуу чечтирүү. Экинчи жолу болсо шарият уруксат берген жолу. Бул дагы эки түрдүү болот. Биринчиси дем салуу менен, сүннөттө келген зикирлерди окуу менен, Куран хадистерди, аяттарды, ошол дуаларды окуп, аяттарды окуу менен рукуя кылуу менен, дем салуу, рукуя кылуу менен чечилүү жолу. Бул биринчи жолу, ошол уруксат берилгендин биринчи жолу. Экинчи жолу болсо дем салуу эмес, бирок пайдалуу дарыларды, чөп, сөп, дары, укол же ушундай нерселерди колдонуу. Ал эмне? Тажрыйба түрүндө пайда берип аткан болсо. Мисалы үчүн, кээ бир чөптөрдү ичкен болсо, ал ошо жинге жакпай айыгышы мүмкүн ошол оорусунан. Кээ бир дарынын түрүн ичкен болсо, ошол оорусунан айыгышы мүмкүн да. Ошол тажрыйба түрүндө тастыкталган болсо, анда ал дагы уруксат берилет. Демек, уруксат берилген жолу эмне? Шариятта келген жолдор менен дем салуу, жана ошондой эле чөп сөп, дары сарыларды колдонуу менен, тажрыйба пайда берген жолдор менен сыйкырды дарылоо. Эми бул жерде Саид ибн Мусайиб деген табиин эгерде ошо пайда берүүнү каалап аткан болсо, анда уруксат берилет деп айтты. Демек, табииндерде эки ой бар экен. Табииндерде кээ бирлер сыйкырчыга барып чечтирсе болот, кээ бирлердин Хасан аль-Басри рахмаулла сыяктуу кээ бир эмелер болбойт деп айтат. Эми албетте шексиз бул эмне? Туура ою боюнча Аллах алам болбойт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ачык хадис келип атат. Хуа мин амали шайтан. Ал шайтандын амалдарынан дейт. Экинчиден эмне? Сахабалардан келип атат. Ибн Масуд радыйаллаху анху аны арам деп атат. Андан кийин сыйкырчынын негизи пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне? Кахин, бакшыга, көз ачыкка барганды кимде ким көз ачыкка барып кое турган болсо жөн эле, анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт дейт. Эми алымдан бары талап кылган андан да оорураак да. Демек, болбойт деген ой, Аллах алам, ушул туура сыйкырчыга барганда чечтире турган болсо болбойт деген. Эми Саид ибн Мусайибтин сөзүнү алымдар ар кандай чечмелешкен. Бирок туурараагы Аллах алам Саид ибн Мусайибтин ою ал болот деп айтат. Эгерде эмне ошо пайда каалап аткан болсо болот дейт. Ибн Хажар рахмаулла Сахих Бухаринин китебинде шархында айтат, ачык айкын ошо Саид ибн Мусайиб болот деп айткан деп эскерет да. Эми болот дегенде ал кандай эмеде болот деп айтат. Эгерде ошол чечтирген адам сыйкыр ширк кылбаса, арам иштерди кылбаса, мындайча айтканда, бакшыга барып, бакшы эмес, ошо сыйкырчыга барып, сыйкыр менен ооруп аткан адам, мен ушундай ооруп атам, сыйкырымды чечип бер деп акчасын берсе, болду, ал өзү билгендей чечип ушундай кыла турган болсо. А эгерде барганда ал макул, мен чечип берем, бирок мындай кыласың деп ширк амалдарга буйруй турган болсо, арам амалдарга буйруй турган болсо, күнөө иштер, ал болбойт. Аны болот деп айтпайт Саид ибн Мусайиб. Түшүнүктүбү? Ал өзү эле өзүнүн жолдору менен чечип берген болсо болот деп айтат. Ал эми
арам жолду кыла турган болсо, сыйкыр иштерди кыла турган болсо, жанагындай ширк иштерди кыла турган болсо, аны эч бир алым болот деп айтпайт. Демек алымдардын арасында, ошо табийиндердин арасында эки ой болгондон кийин андан кийинки алымдарда дагы ушундай талаштуу маселелер бар. Кээ биркилер ушу Саид ибн Мусайибдин оюн кармап болот деп айтышат. Кээ бирки алымдар арам дейт. Албетте, эмне башында айтып өткөндөй эле болбойт деген ой бул туура ой. Анткени хадисте ачык айкын келип атат, ал арам. Кээ бир алымдар эмне зарылчылык учурда болот деп айтышат. Зарылдык учур боло турган болсо, анда болот деп айтышат. Бирок зарылдыкты кандай? Зарылдыкты ар бир адам эле кичине ооруп калса мен зарылдык үчүн барып атам деп болбойт ал. Зарылдыкты кимдер тастыктайт? Алымдар тастыктайт. Ушул адамдын абалы ушу зарылдыкпы, ушуга барганга уруксатпы деген аны алымдар тастыктайт. Аны ар бир адам эле өзү тастыктай бербейт. Демек бул Саид ибн Мусайибдин оюну болот деген алымдар бар деп карапайым элге таркаткан болбойт бул нерсени. Муну эмне илим талап кылуучулар гана маселе катары үйрөнүүсү. Ушундай ой бар деген илим талап кылуучулар. А негизи туура ой боюнча болбойт деп айтты. Зарылчылык учур дегенде дагы аны алымдар гана тастыктайт. Ар бир адам эле өзү мага зарыл экен, боло берет деп болбойт андай. Себеби шариатта зарылдыктын өкүмү башка. Зарылдыкта эмне? Адам ачкадан өлүп атса, арам этти жегенге дагы уруксат берилет. Ал зарылдык башка өкүмүчү. Бул маселени Саид ибн Мусайибдин оюну эмне себептен эскерип атабыз? Бул китептерде да эскерип атат алымдар. Анткени илим талап кылуучу билиш керек. Алымдардын арасында этибарга алган талаштуу маселелер болот. Мисалы үчүн, чындап эле бир адам ушул табийиндердин сөзүнө, ушул болот деген алымдардын сөзүнүн карманып айтып аткан болсо, эмне ал адамды бидатчы, адашкан, далал деп айткан болбойт. Анткени бул ката ой, бирок этибарга алынган фикх маселесинде, фикх китептеринде эскерилген маселе. Түшүнүктүүбү? Биз ошо маселелерди туура мамиле кылууну үйрөнүш үчүн, аны болот экен, ушул ойду тарата берсе болот, кээ бир алымдар болот деп айткан деп таратыш үчүн эмес. Ибн Абдулбар рахимахуллах эскерет, Аллах алам Ибн Абдулбар болуш керек, эскерет. Хилаф деген, ушу талаш деген бул шариатта далил болбойт. Кээ биркилер бар да, мисалы үчүн, кээ бир жамааттар бар, кээ бир адамдар бар, алымдардын арасында бир маселеде талаш көргөн болсо, бир нерсени арам десе, кээ бир алымдар адал дей турган болсо, адал дегендердин ою өтө алсыз болсо дагы талаш бар, алымдар айткандар бар деп уруксат бере берет. Мындайча айтканда, любой кайсы бир маселеге уруксат берген бир алымды тапкан болсо болду. Алымдар уруксат берген деп талаш бар деп уруксат бере берет. Андай эмес. Биз ал талаш шариатта далил болбойт ал. Не шариатта далил, аят, хадис, шариатта этибарга алынган далилдер далил болот. Ал ой туура эмес деп баяндаш керек аны. Биз да ошондой. Бул сыйкырчыга барып сыйкырды чечиштирген арам болбойт, күнөө иш. Бирок бир адам чындап эле ошол алымдарды ээрчип эметип аткан болсо, ошол фатваны карманган болсо, аны эмне баяндайбыз. Бул оюң туура эмес, ката барган болбойт. Анткени аят, хадистерге сахабалардын ойлоруна каршы келип атат. Ошол эле учурда табийиндердин ойлоруна, башка табийиндердин оюна каршы келип атат. Айтабыз. Бирок эмне аны бидатчы, бул адашып кетти, сүннөттөн чыгып кетти деп ошол кишиге ошондой мамиле кылынбайт. Анын катасы баяндалат. Түшүнүктүүбү? Ошол эле учурда кээ биркилер бар эмне? Сыйкырчыга барса болот деген нерседе бул алымдардын сөзүнө таянып эмес. Өзү ошо даджал болгон үчүн жанагындай. Жеңил карап, илимдин негизинде эмес, жөн эле уруксат бере берет сыйкырчыга. Андайлар болбойт такыр. Катуу кайтарыш керек андайлар. Түшүнүктүүбү? Кээ биркилер эмне? Көз ачык, өзү бакшы, өзү сыйкырчы ушундай жолдорго үгүттөгөндөр бар. Алардан катуу кайтарыш керек. Эми сыйкырды чечүү жолдорунан, сыйкыр менен ооруган адамдарды сыйкырды чечүү жолдорунан бул ошол Куранда келген аят, хадистер менен Фатиханы 7 жолу окуп, Аят-ал Курсини окуп, анан сыйкыр жөнүндө келген кээ бир аяттар бар. Аларды окуп, дем салып эле, жана Ихлас, Фалак, Нас ошолорду 3 жолдон окуп, зикирлер бар, ошолорду окуп, дем салуусу, жөн эле дем салуу. Андан кийинкиси дагы алымдар айтышат, тажриба менен тастыкталган жолдордон сидр деген дарак бар. Ошонун жалбырагын
алып, майдалап, суга салып, ошого дем салып сыйкыр аяттарын. Анан ошодон ичип, жуунса, ал дагы чечилет дейт. Бул көбүнчө жанагындай аялына жакындай албай калгандарга пайда берет дейт. 1-2 жолу кылса, ал чечилет дейт да. Жана ошондой эле тажрыйбада келген кандай жолдор боло турган болсо, тасдикталган жолдор боло турган болсо, ошолорду колдонуу. Андан кийин сыйкыр менен ооруган адам эгерде акыл эси кетип калган эмес болсо, эң пайдалуу нерсе өзүнүн аракетте болуусу. Башка бирөөгө дем салуудурдан дагы өзү эртең мененки кечки зикирлерге бекем болуу, намаздан кийинки зикирлерге бекем болуу, көп истигфар кылуусу, Бакара сүрөсүн Куран көп окуу, Бакара сүрөсүн өзгөчө көп окуй турган болсо, кайра күн сайын окуп, Аятал Курсини окуп, өзүнө дем салып, андан кийин Аллах Таалага чын жүрөктөн жалбарып дуа кыла турган болсо, ыхластуулук менен чын жүрөктөн жалбарып дуа кыла турган болсо, бардык нерсе Аллах Тааланын колунда. Аллах Таала үчүн эң жеңил иштер бул нерселер, жеңил. Аллах Таала болсун десе эле болот да. Ошон үчүн чын ыхластуулук менен түндөлөр туруп, жалбарып Аллах Таалага дуа кыла турган болсо, ал нерсе чечилет. Ал эми акыл эси ордунда болбой, акыл эсин жоготуп койсо, анда башка бирөө дем салыш керек. Чынында сыйкыр менен ооруган адам көпчүлүк учурда ибадаттан алсырайт. Мындайча айтканда, ибадат кылгысы келбейт, Куран окугусу келбейт, зикир кылгысы келбейт, кылса кыйналат. Ошону кыйналса дагы аракет кылып жасай турган болсо, иншалла сөзсүз түрдө ал Аллах Тааланын шифасы келет. Андан кийин айтты. Кала Ибн Кайим рахмахуллах. Ибн Кайим рахмахуллах чечмелеп жогоруда эскерилген аят хадистерди чечмелеп айтып атат. Ан-нушра халлу сихри анил масхур ва хия нав'ан. Нушра дегендин мааниси бул сыйкырланган адамдан сыйкырды чечүү деди. Бул эки түрдүү болот деп айтат. Халлун би сихри мислихи. Биринчиси ошол сыйкырланган болсо, ошол сыяктуу эле сыйкыр аркылуу чечтирүү деди. Ва хуа аллази мин амали шайтан ва алейхи юхмалу каул хасан. Бул ошол шайтандын амалынан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтты: "Ва хия мин амали шайтан", ал шайтандын ишинен деди. Хасан Басри рахимахуллахтын сөзү дагы ушул мааниде келген деп айтып атат. Демек, сыйкыр менен чечкенди Ибн Кайим рахимахуллах арам деп айтып атат. Ал шайтандын амалдарынан деди. فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. Эми ал кандай чечет дегенде сыйкыр менен. Ошо сыйкырланган адам дагы, сыйкырды чечүүчү дагы шайтан жактырган амалдарды, жиндерге жаккан амалдарды кылышып, ага жакындашып ибадат арнашат. Мындайча айтканда, ширк амалдарды кылышат, ошол буйруган арам амалдарды кылышат. Анан анын сыйкырын ошо шайтан чечип берет дейт да. Бул биринчи жолу. Демек, ал сыйкырчылар Ибн Кайим рахмаллах айтып атат, качандыр бир амал, арам иштерди кылганыңда, алардын буйруктарын аткаргандан кийин андан кийин пайда берет деди. والثاني экинчиси болсо النشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز. Экинчиси болсо шариаттагы келген рукия жолдор менен, жана ошондой эле коргонуу дуалары, жана пайдалуу дарылар менен, адал болгон дуалар менен кылуу ушул бул шариатта уруксат берилет деди. Эми сыйкырчы менен ошо дем салгандардын көбүндө бар да бул. Рукия, ошо жин окуйбуз дегендерде, жин чыгарабыз, сыйкырды чечебиз дегендердин көпчүлүгү өздөрү жанагындай касыйдачы дегендер, башкалар өздөрү жиндер менен мамиле кылышат. Өздөрү жиндер менен байланышта болот. Жин чыгарам, жин окуйм дегендердичи. Жиндерден пайдаланышат. Ошол жиндерден пайдаланган шариатта уруксатпы, уруксат эмеспи деген маселе. Кээ-биркилер айтат, кээ-бир алымдар жиндерден адал мубах иштерде пайдаланган уруксат берилет деп уруксат деп айтышат да. Бирок илгерки алымдардан эч ким айтып айткан эмес, Аллах алам. Илгерки алымдардын бардыгы жинден пайдалануу бул арам деп айтышкан. Кээ-биркилер айтышат да, мубах нерседе, мындай жинге ширк кылбасаң, арам иш кылбасаң, сага жакшылыкта пайда бере турган болсо, жакшылык иште, адал иште пайда бере турган болсо, анда пайдалансаң боло берет деп айтышат да. Неге десең, сен адамдан бир адал нерседе жардам сурасаң, пайдалансаң болот. Ошол сыяктуу эле жинден деле адал нерседе пайдалансаң болот деп айтышат да. Бул туура эмес. Бул кийинки кээ-бир алымдар айткан сөзү бар ошондой. Бирок илгерки алымдардын баары тең арам деп айтышкан, ал болбойт дейт. Түшүнүктүбү?
Ne sebepten bolboyt? Ага bir neçe sebepler var. Birinciden Arraf Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arraf oşo göz açıkka, bakşıga gelip suragan bolsa, anın 40 günlük namazı kabul bolbойт dedi. Көз açık bolsa, al ne? Jinderden пайдаланат. Кайсы нерседе пайдаланат? Бирдеке жоголуп кеткен болсо, ошо каякта экенин таап берүүгө жардам берет деп атат. Ал эмне? Жиндер аркылуу пайдаланат. Бул адал ишпи, арам ишпи? Мисалы үчүн, жоголуп кеткен нерсеңди билген адамдан таап бер десең, жардам сурасаң адал иш, чынбы? Ошол сыяктуу эле жиндерден ошол эле адал ишти сурасаң, эмне? Арам болуп атат шариятта. Бул адал иште колдонсоң дагы шариятта арам болуп атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи айтып атат, кимде ким ошо келсе, анын 40 күндүк намазы кабыл болбойт деди. Ошондо сураган болсо. Ал эмне? Адал ишти сурасаң дагы 40 күндүк намазың кабыл болбойт. Ал жинден ошо адал иште пайдаланса дагы ал нерсени шарият арам кылып атат. Түшүнүктүбү? Демек, шариятта жиндерден адал нерседе дагы пайдаланууга тыюу салынган. Себеби бакшы жанагы сураганда, жинден пайдаланганда бирдеке жоголуп кетти, ушул буюм каякта деп сурасаң, бул негизи бул буюмду табуу адал иш да, каякта болсо да. Ошондой болсо дагы шарият тыйып атат, арам кылып атат. Арраф деген эмне дегенде? Арраф деген ошо бир нерсе жоголуп кеткен болсо, каякта экенин табып бере турганды арраф деп айтат дейт да, жиндер аркылуу. Ошону шарият арам кылып атат. Экинчиден, шариятта Аллах Таала Куранда эскерди, жиндер менен адамдар бири-биринен пайдаланганды тозокко кирүүнүн, азапталуусунун себептеринен деди. Раббана стамта бадуна би бад. О Аллахым, биз бири-бирибизден пайдаландык дейт. Бири-бирибизден дегенде жиндер менен инсандар бири-биринен пайдаланды. Ошол нерсе бул кандай сыяктуу эскерилип атат? Тозокко кирип азапталуусунун себептеринен. Ошолордун бири эмне? Жиндер менен адамдар бири-биринен пайдалангандыгы үчүн. Үчүнчүдөн, жиндердин аламы бул гайып алам да. Биз билбейбиз, жинди көрбөйбүз. Ал жин мусулманбы, кафырбы, алдап атабы, чын сүйлөп атабы, аны билбейбиз. Гайып нерсеге. Кантип гайып нерсеге ал нерседен пайдаланасың. Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхаллазина аману ин жаакум фасикун бинабаин фатабайяну." О иман келтиргендер, силерге эгерде бир фасык, бузук адам бир кабар менен келген болсо, бул адам, жин эмес. Көргөн адамың кабар менен келсе, аны тактап тастагыла дейт. Дароо эле ишенип калбастан тактап тастагыла дейт. Ал эми жинди көрбөгөндөн кийин аны билбейсиң, ал алдайт. Ал фасык болушу мүмкүн, бузуку жин. Андан да жаманыраак эмне? Кафыр болушу мүмкүн, сага жакшы болуп көрүнүп. Демек, бул деген гайып нерсеге, анын нерседен пайдаланган болбойт. Төртүнчүдөн, көбүнчө ошо жиндерден пайдалангандар, жин дагы эмне? Тадарруж кылат. Тадарруж дегенде бири-биринен акырындык менен алып кетет. Биринчи сага не кылышы мүмкүн? Сенден эчтеке талап кылбашы мүмкүн. Жөн эле жардам берип коюшу мүмкүн. Кийинирээк дагы жөн эле бир-эки жардам берип туруп, сен адамдардын алдында белгилүү болуп, дүнүйө пайдаланып, алардын акчасын алып баштагандан кийин, кызыгып калгандан кийин, акырын ал өзүнүн талаптарын кошуп баштайт. Көпчүлүк ошол жиндери менен амал кылгандар эмне? Ошолордон пайдалангандар көбүнчө жанагындай ширк амалдарга, кафырлык амалдарга, жаман амалдарга түшөт. Бул касыйдачы дегендер көпчүлүгү ошондойлор. Касыйдачылар бүт эле эмне? Ошо жиндерден пайдаланышып, ал куфурлук иштерди кылат, кафыр иштерди кылат, ширктерди кылышат. Эң эле жаманы эмне? Касыйда бурда деген бар, касыйдачы дегендер, касыйда бурда. Касыйда деген бул ыр деген. Мындайча айтканда, ошол бурданын жазган касыйдасы бар. Ал жерде ширк, кафырлык сөздөр бар да, ачык айтканча. Ошону окушуп дем салышат. Түшүнүктүбү? Ошол сыяктуу кафырлык амалдарга алып барат. Ошон үчүн биз билбей туруп эле, жиндерди көрбөй туруп эле, ал салих, бул такуа жин, жөн пайда берет, мусулман жин, кафырлык кылдырбайт деген болбойт. Себеби аны билбейбиз биз гайып илимдерден. Ушул бул бөлүмдөгү негизги маселе. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алейхи ва сахбихи ажмаин.